Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бул шаар мэриялары жана айыл өкмөттөрү. Аларды айыл өкмөт башчылары жана мэрлер башкарат. Өз кезегинде алар жергиликтүү кеңештер тарабынан шайланышат. Ал эми жергиликтүү кеңештер эл тарабынан тикелей 4 жылдык мөөнөткө шайланат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын негизги милдети. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жарандар менен мамлекетти байланыштырып туруучу саясий институт. Алардын эң башкы милдети жергиликтүү коомчулуктун кызыкчылыгын коргоо жана маселелерин чечүү. Аймактын жашоо турмушунун өнүгүшүн, социалдык экономикалык пландаштырууну уюштуруу менен калкка социалдык жана маданий кызматтарды көрсөтүүнү уюштуруу ишин алып барат. Ал үчүн өз алдынча башкаруу органдын башчысынын карамагына аймакка инвестиция тартуу, муниципалдык менчикти башкаруу, калкты ичүүчү суу, канализация жана жолдор менен камсыз кылуу сыяктуу жергиликтүү маанидеги 25 маселе таандык. Бул маселелерди чечүү үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы бир катар каржылоо булактарына ээ. Алар жергиликтүү бюджет, республикалык бюджет, бюджеттен сырткары аймактарды өнүктүрүү фонддору, донор жана демөөчүлөрдүн каражаттары. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасынын маанилүүлүгү. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өз аймагын өнүктүрүү программаларын жергиликтүү жамааттардын өкүлдөрүнүн катышуусу менен иштеп чыгып, алардын аткарылышын камсыз кылат. Бул жааттагы иштер боюнча жергиликтүү жамаатка жыл сайын отчет түрүндө ачык маалымат берет. Жергиликтүү бюджеттин долбоорун иштеп чыгат. Тарыхый архитектуралык эстеликтерди коргоо, жаңы жумуш орундарын ачуу боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырат. Турак жай фондун өнүктүрүү, муниципалдык айыл чарбалык жерлерди акыл эстүү пайдалануу иш-чараларын жүзөгө ашырат. Аймактын башка курулуш жүргүзүүнүн планын иштеп чыгат. Жаратылыш кырсыктарын алдын алуу, алардын кесепеттерин жоюу боюнча иш алып барат. Мамлекеттик жана жеке өнөктөштүк долбоорлорун издейт. Калкка консультациялык укуктук жардам көрсөтөт. Жана мыйзамдарга ылайык башка иштерди дагы аткарат. Айыл өкмөттөрү мамлекеттик ыйгарым укуктарды мыйзамдын же келишимдин негизинде ишке ашырат. Мыйзам менен төмөнкү мамлекеттик ыйгарым укуктар берилиши мүмкүн. Калктын жумуштуулугунун жана миграциясынын программаларын иштеп чыгуу жана аткаруу. Жарандардын эсебин алуу каттоосу, паспорт режиминин эрежелеринин аткарылышына көзөмөлдү жүзөгө ашыруу. Жарандарды белгиленген тартипте эсепке коюуну жана эсептен чыгарууну жүргүзүү, шайлоочулардын тизмелерин түзүү. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жарандык абалдын актыларын каттоо. Мектепке чейинки жана кесиптик билим берүү жана саламаттык сактоо чөйрөсүндө кызматтарды көрсөтүү үчүн имараттар жана башка объекттер менен камсыз кылуу. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык нотариаттык аракеттерди жасоо. Жарандарга инсандык, үй-бүлөлүк, мүлктүк абалын ырастоочу документтерди жана мыйзамдар менен каралган башка документтерди берүү. Аскерге милдеттүүлөрдүн жана аскерге чакыруулардын алгачкы эсепке алынышын жүргүзүү. Аларды аскердик эсепке кабыл алуу жана эсептен чыгаруу, аскердик кызматка чакырууну уюштурууга көмөктөшүү. Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондунун жерлерин бөлүштүрүү жана пайдалануу. Айыл чарба өндүрүшүн келечектүү өнүктүрүү боюнча материалдарды жалпылоо. Айыл чарба продукциясын өндүрүү боюнча экономикалык божомолдорду түзүү. Ветеринардык, фитосанитардык, эпизоотияга каршы иш-чараларды жана мал чарбачылыкка селекциялык асыл тукум жумуштарын өз убагында жүргүзүүнү уюштурууга көмөктөшүү. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн өсүндүлөрүн тепсетүүгө каршы күрөшүү, токой коргоо тилкелерин жана токой массивин сактоо боюнча тиешелүү чараларды камсыз кылуу. Алымдарды жана камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык салыктык укук мамилелер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктар. Курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу. Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоону камсыз кылуу. Тиешелүү аймакта жылуулук менен жабдууну уюштуруу. Даректүү социалдык коргоону уюштуруу максатында аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү иликтеп берүү. Кыргыз Республикасынын 2017 жылдын 28 июлундагы номер 163 мыйзамына ылайык күчүн жоготту. Этностор аралык мамилелерди чыңдоо боюнча ошондой эле этностор аралык кагылышуулардын алдын алуу жана болтурбоо боюнча иш-чараларды жүзөгө ашыруу. Пробация органдарына учурдагы милдеттерди чечүүгө жана пробациянын конкреттүү иш-чараларын аткарууга көмөктөшүү. Мыйзам менен белгиленген башка ыйгарым укуктар. Аймакка инвестициялык жана гранттарды тартуу, муниципалдык менчикти башкаруу, калкты ичүүчү суу, канализация жана жолдор менен камсыз кылуу. Ошондой эле жалпы пайдалануудагы жерлерди көрктөндүрүү жана жарык берүүнү уюштуруу.
муниципалдык транспорттун жүрүүсүн, тиричилик калдыктарын жыйноону, көрүстөндөрдүн иштешин, парк жана эс алуучу жайлардын иштешин уюштуруу жана башкалар кирет. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу инсандын, анын баалуулуктарынын, дүйнө таанымынын өнүгүүсүнө чоң салым кошот. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун биринчи кезектеги функцияларынын бири адамдардын психологиясын, аларда өз маселелерин көз карандысыз чечүү жөндөмдүүлүктөрүнүн калыптануусун түптөндүрүү боюнча аткарган жумушу саналат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу ар бир өлкөнүн заманбап демократиялык багытта өнүгүүсүн шарттайт.